Улантабыз, албетте биздин замандаш программасы жуманын ар бейшемби күндөрү эфирден орун алат. Уктуруунун мейманы замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов. Бүгүн дагы биздин коомдогу эң бир актуалдуу маселени талкууга алмакчыбыз. Ал өлкөгө келген грант жана насыялар, алар кандай пайдаланып атат, экономиканын өнүгүшүнө таасири барбы деген суроолорго жооп издейбиз. 680606 телефон номерин териңиз, ошондой эле бизде WhatsApp номер баштагыдай эле иштеп атат. Келген суроолордун бардыгына көңүл бөлөбүз. 0552 68 0606. Жеңиш мырза, кош келипсиз, саламатсызбы? Насыя жана гранттардын маселеси дайыма коомчулуктун назарын буруп келет да. Анткени биздеги алган насыялардын кийин ким төлөйт, анын кайтарымдуулугу кандай болуп атат, натыйжа алуу пайдаланып атабызбы деген маселелерге маек куралык. Бүгүнкү күндө мисалы ушул сиз өз алдыңызча бир анализ жасап көрдүңүзбү? Бизге келген грант, насыялар чыны менен эле көп бекен? Бул мындан бир 5 жыл мурунку жылдарга салыштыра турган болсок, тенденция кандай? Арыбаңыздар, чынында сиз айткандай бул олуттуу маселе да. Анан гранттар, насыялар деп экиге бөлүп карайлы. Негизи биздин талкуубузда ушу айткан сөз ушу эки нерсеге тең бир чогуу айтылат деп ойлойм да. Мына эки колумда турган Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы, Конституцияда. Бул Конституцияда эң көп бөлүм бул ушу адамдын укуктарына, анан жарандык биздин милдеттерге багытталган да. Анан ушул Конституциядагы жөнөкөй биздин ушу сиздин, менин, баарыбыздын жарандарыбыздын укуктары канчалык корголуп атат деген маселе туулат. Эч кандай корголгон жок. Эмнеге? Анткени мына Кыргызстанда сиз айтканда биз анализ жүргүздүк. Акыркы чейрек кылымда 10 миллиард доллардан ашык акча келген. Бул гранттар, кредиттер жана башкалар. Мунун ичинен на транспортный проекты дейт. Бул транспорт долбоорлоруна 24,9% кеткен, энергетикага 21% кеткен, социальный блокко 5,4% кеткен, айыл чарбага 3,6% кеткен да. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул ушу айыл чарба министрлигине 1,5 миллиард доллардан ашык кирген, жол курууга 2,5 миллиард, ушундай тыйындар көп кирип кеткен да. Анан мунун жарымы грант болсо, жарымы кредит. Эми эң кызык жери ушу гранттардагы берген институттар бар да, финансылык. Бул ушу дүйнөлүк финансылык банк, дүйнөлүк МВФ жана башка. Анан эми ошол жактан эң дагы бир кызык жери ушу бюджетти кармоо жана колдоо боюнча на поддержание бюджета деп 1 миллиард доллардан ашык акча келген экен. Бирок тилекке каршы 27 жыл болду, бюджетибиз 3 гана жолу профицит менен чыккан, калган бүт бардыгы дефицит менен келатат да. Демек ал бюджетти колдоо деген келген гранттар жана кредиттер ошо бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруп, бюджетти кармоого багытталган. Бирок ал акчалар каякта десеңиз, гранттын бүгүн аягы жок, кредиттин бүгүн башы жок болуп калды да. Эң жөнөкөй тил менен айтканда ошол эле Бишкектес, ошол эле салынып аткан жолдор, жана башка ошол эле бөлүнгөн бюджеттик тарых музейи, айыл чарбага кирген 1,5 миллиард доллар деген эмне деген эбегейс чоң акча. Бүгүн айыл чарба министрлигин жоюп салсак дагы сиз экөөбүз жана бизди угуп аткан эл дагы билбей калат, сезбей калат. Анткени бүгүн айыл чарбанын кылган иши көрүнбөйт жана жок. Мына башта айтканда 2 миллиардка жакын акчаны кармап отурушат, кызматкерлерин багып отурушат. Бүгүн Кыргызстанда жалпы жол менен 30 миңден ашык чиновникти багып отурабыз. Анан жөнөкөй тил бар да. Мына Конституциянын 1-бөлүмүндө так жазылганда бийликтин булагы эл деп турат. Анан эми ушуга жараша биз ушул Конституцияга ылайыктуу жашап атабызбы десеңиз, жок деп айтам да. Эмнеге? Анткени бүгүн өкмөттү ала турган болсок, же парламентти ала турган болсок, өкмөт эл үчүн иштеш керек. Чынында эл өкмөт үчүн иштеп атат. Башта айтканда мен атаган жана 30 миң чиновник жана мамлекет кызматкерлеринин көбүн биз ушу эл багып атат да. Элдин түшкөн салыгы жана башка иштеген иши эл байыдыбы? Жок, эл байыган жок. Эл эмне кылып атат? Эл акыркы чейрек кылымдан бери өзү менен өзү жашап атат да. Эми бир мисал айтып берейинби? Мисалы бүгүн Кытай тарапка эле 1 миллиард 700 миллион доллар карызбыз да. Анан жакшы. Мунун дагы эң бир төлөй турган учуру ошо 2020-жылдарга туура келет. 2023-жылга туура келет. 2023кө пик мына ошол жерде болот выплаты. Мисалы Кытайга Экзимбанкка карызыбыз бөлгөндө 2 миллион, бүгүн Кыргызстанда 2 миллион 543 миң бул эмгекке жарамдуу
калк деп бөлүнөт экен. Бул 2,5 миллион деп алыңыз да. Ошо 2,5 миллион эмгекке жарамдуу же иштеп аткан жарандарга ушу Кытайдын эле карызын бөлсөк, Кытайга ар бирибиз $600 карызбыз. Тышкы карызды жалпылап туруп эгерде пайыз менен бөлө турган болсок, анда 40% тышкы карыздын бул биз Кытайдын Экзим банкына карызбыз дегенди билдирет. Эми кызык жерин карап көрбөйсүзбү? Гранттар боюнча, кызык нерсе жакында Жапаров Акылбек Сөнбекович көтөрбөдү парламентте. Биз анын демилгесин бир жакшы жерин колдоп атабыз. Бул боюнча аудит түзүш керек, жүрүш керек. Тийиштүү мамлекеттик комиссия түзүлүп, буга чейин канча грант келген, канча кредит келген иликтеп, канчалык максаттуу колдонгон жана кимдин колу менен келген дегенде иликтеш керек. Мисалы карап турбайсызбы? Билим берүү министрлигине келген гранттар 2010-жылдан беркисин эсептейли да. Поддержка реформ секторе образование деп атат, 16,500,000 сом грант келген. Бул МАПтан келген да. Ошол эле кезде 12,700,000 бул Всемирный банктан келип атат, Анан мисалы министр АБРден 22 миллион сом грант келип атат. Бул 15-жылы. Контракт на ЕС евробиримдиктен 36 миллион сом келип атат. Азыр мен кызыгын айтам. АБРден 20 миллион келип атат. АБР Азиатский банк развитиядан 12 миллион доллар келип атат. АБР Азиатский банк развитиядан 18 миллион доллар келип атат. 3,6 миллион доллар кийин кошулуп атат. Эми ушул жерден мына мондай жер бар да. Бул проектлер жазып атат. Основная цель проекта дейт: повысить качество, доступ и эффективность среднего общего образования. То есть жалпы билим берүү системасында билим сапатын жогорулатуу деп. Эми мына монча миллион доллар бул четин эле эсептедик да. Билим сапаты жогоруладыбы? Жок. Билим сапаты жогорулаган ордуна ушунча миллиондор келип 18-жылы эмне болду? Билим берүү министринин демилгеси менен 3000 мугалим сокращение кетти. Анын негизги ою максаты жана обоснование деп коет го. Түшүндүрмөсү эмне болду? Билим сапаты жок, төмөн. Ошонго байланыштуу 3000 мугалимди сокращение кылабыз дагы, сааттарды түздөйбүз деп жумуштан айдады. Ошондо биз кыйкырып чыкканбыз. Биз айтканбыз: 3000 мугалимди пенсияга кетет экен, кетпейт экен айырмасы жок. Кетирүү менен билим сапатын жогорулатуу мүмкүн эмес. Буну системдүү подход кылыш керек. Дедик элек жок деп бизди жаман көргөн, бүгүн анын жыйынтыгы жок. 3000 мугалим кетти, ордуна канча киши келди эч ким билбейт, кимдин тууганы каяка орношто эч ким билбейт, билим сапаты канчалык өстү эч ким билбейт. Көрдүңүзбү, мына гранттар кумга сиңгендей бүгүн жок. Ким жооп берет? Өткөндө экономика министринин орун басары айтып атат. Ал айтып атат да, ошо 5-каналда түз эфирден талкуу болгондо, эгерде дейт биз долбоор грант жазсак, ал долбоор максатына жетпей калса, же долбоор башка нукка бурулуп кетсе, ошо донор дейт грант берген бизден талап кылат кайра возвратта дейт. 27 жылдын ичинде бир дагы грант, бир дагы кредитти ошо мамлекеттик кызматкерлер же жооптуу адамдар жооп берип ордуна толтурган жок да. Аны ким толтуруп атат? Аны карапайым эл. Жыйынтыгы жоопкерчилиги жок, алар өз максаттарына пайдаланды, ким билет дегенде. Анан гранттын жаман жери мындай болуп атат да. Грант деген эмне? Бул башка мамлекеттин жарандарынын чогулткан салыктарын ушу 3-чү мамлекеттер деп коет, бизге окшогон мамлекеттерге жардам иретинде жөнөтүшөт да. Алардын да бюджетинен бөлүнгөн акча. Бирок дүйнө жүзүндө деле грант менен жашап атышат да. Албетте, бул дүйнө жүзүндө грант менен, кредит менен жашайт. Эми бирок дүйнө жүзүнөн айырмабыз эмне болуп атат? Биз грантта эт болуп атабыз да. Кредиттерди да, гранттарды дагы элдин чөнтөгүнөн сууруп чыгып, жеп курсак тойбой атат да, чоңдордук ачыгын айтканда. Анан төлөгөнгө келгенде эле эл төлөйт. Мисалы Бишкек ТЭЦ боюнча ким төлөйт? Эл төлөйт. Тарых музейин боюнча ким төлөйт? Эл төлөйт. Азыркы мына Датка кемин боюнча ким төлөйт? Эл төлөйт. Ошол эле альтернативный жол боюнча ким төлөйт? 1 миллиардка жакын долларды эл төлөйт. Акыркы келген мен көрсөткөн 10 миллиард долларды ким төлөйт? Эл төлөйт. Элден башка ким төлөйт? Эми башка мамлекеттерде гранттар келгенде аларда системдүү көз караш менен тартышат да. Мисалы билим берүү тармагы болсо, жалпы ошо билим берүү тармагы концептуалдуу программаларды иштеп чыгат. Бизге мектеп керек, же мектепке мондай пилотный мондай долбоор керек. Ушуну ишке ашырсак, билим сапаты жогорулайт деген максатта. А бизде эптеп грант алыш керек, аны жеш керек деген максат болуп калган да. Ошон үчүн азыр тез аранын ичинде бул жогорку кеңеште каралып, тийиштүү комиссия түзүлүп,
иликтеп чыгып, анан өткөнгө жооп бербеген адамдар болбосо, келечекте дагы эле желе берет. Ордун толтуруш керек кайра. Улантабыз, азыр биз программабызды студиянын номери 68 06 06. Мындан тышкары 0552 68 06 06 WhatsApp номерине дагы суроо же пикирлерди калтырсаңыздар, биз дароо жооп алып беребиз. Бир нече суроолор бар да, ошол эле насыялар боюнча дагы кызыккан экен да. Насыяларды дейт, эгерде алгандар убагында төлөбөсө же болбосо коррупциялык ыкмалар колдонулуп келсе, алардын жоопкерчиликке тартуу маселесин дагы мыйзамдаштырып койсо болот беле дейт да. Антпесе эч ким жоопкерчилик тартпай жатпайбы деп кайрылган. Сөзсүз Анда мыйзамга кандай өзгөртүү керек деген. Эми насыялар боюнча, кредиттер боюнча конкреттүү мыйзам кабыл алса болот. Эми буга мыйзам кабыл алуунун деле кажети жок. Бул жерде гранттын, кредиттин бөлүнүп атканда өзүнчө келишимдер түзүлөт да. Мамлекеттер ортосунда, мекемелер ортосунда. Мына ошого жооптуу адамдарды коюп эле буяктан бир мамлекет тарабынан жооп бере турган бир орган керек да. Мисалы ошол эле Акылбек Жапаров, Сөнбековичтин айтканына мен кошулам. Системдештиришибиз керек гранттарды алып келүү жанагы жазуу боюнча. Билим берүү тармагынан же болбосо ошо айыл чарбасынан мындай кызык жери бар экен да. 10 миллион доллар келет. Мен азыр жакшы эстей албай атам, кайсы бир мен азыр окуп берем. 10 миллион доллар келет грант. Бирок ал 10 миллион долларды жарымы грант, жарымы кредит. Ал эмнеге кетти десеңиз, семинар, тренингке кеткен да. Кызык жери ошо жайлоону кантип пайдаланыш керек дегенге. Кыргыз ата тегинен бери, ата бабабыздан бери жайлооду кандай кармаш керек, кайсы туякту баш керек, баспаш керек дегенди билет да жакшынакай эле. Ошол эле мисалы мына маңдайында отурасыз, аялдардын укугун коргоо боюнча, эмне деген чоң семинарлар өттү. Жыйынтыгы эмне болду? Жок да эч нерсе. Мындан көрөк комплекстүү айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн органикалык макамды алалы, жашыл экономиканы өнүктүрөлү, экспорттук потенциал жогорулатуу үчүн лабораториялар куралы деген гранттарды же кредиттерди алсак, канча дегенде эффективдүү жана пайдалуу болмок да. Эми мына карап көрбөйсүзбү? Бюджетти колдоо боюнча, на поддержание бюджета 1 миллиард доллардан ашып келе атат да. Анан ал акча кайда дебейсизби? Ал акча ошол эле чоңдордун чөнтөгүндө. Ошолорду биз багып атабыз. Кантип? Мына колумда акыркы жылдын бюджети. Расходная часть бюджета деп 2018 жылы мисалда бюджет. 2018. Мына бул жерде Министерство экономики 274 миллион деп кетип атат. То есть мына бул жерде мен эмесин айтып атам да, жанагы телефон байланышы, зарубежный поездки, эбегейсиз чоң суммаларды киргизип алышкан да. А ушул эле бюджеттин чыгаша бөлүгү көп болуп атат, кирешесин көтөрөлү деп, жанагы башка жерден грант менен кредит алып келип акчаны чаптап атабыз. Ошол эле акчаны бюджеттин кирешесин көтөргөн ордуна чыгашасын көбөйтүп, чиновниктер багып атабыз. Мына былтыр чоң чыр болбодубу? Социалдык өнүктүрүү министрлигинде 4-өө кетпедиби? Эмнеге десеңиз, алар ушу грант, кредит жана элдин салыгынан түшкөн акчанын негизинде командировкалар, косметика алган деген сөз чыкты да. Мына ушундай нерселер болуп атат да. Дагы угарман мындай суроону берип атат да, бизде дейт Кыргызстанда алынган гранттардын так санын дейт ревизия кылып чыгыш керекпи дейт да. Ошого мисалы бейөкмөт уюмдар аралашса болобу дейт. Албетте, бияктан жалгыз эле бейөкмөт уюмдар эмес, жаранды коом, депутаттар, өкмөт өкүлдөрү баардыгы күч органдар. Эми туура айтасыз, коомчулуктан кошуп, анан ошону иликтеш керек. 10 миллиард деген бул оңой эмес. Кыргызстандын бир жылдык бюджети 2 миллиард доллар да. 10 миллиард бул 5 жылдын бюджети болуп атат да. 5 жыл Кыргызстан эч нерсе кылбай жашай турган акча. Же болбосо тышкы карызыбыз 4,5 миллиард, ошонун жарымын жаап койгон акча да. Анан мына ушундай чоң сумма болуп аткандан кийин ар бирөөбүз талап кылышыбыз керек. Акыр аягы бул гранттарга, кредиттерге кол салып жеген адамдын баары чыгат. Мына жыргап кеткен жери жок да, ошол жер Шадиевди карабайсызбы? Шадиев жөнөкөй мамлекеттик кызматкер, счетунан миллиондогон долларлар менен акча чыгып атат. Ошол эле Зилалиев, Госком геологияда иштеди. Ким ойлоду анча миллиондор чыгат деп? Счетунан 1 миллион доллар чыгып атат да. Болбосо бизнесмен эмес, катардагы эле геологияда иштеген мамлекет кызматкерлер да. Көрдүңүзбү, мына буяктан жийлеп аткан акча, бюджеттин тыйыны. Анан бизде мындай мамлекетте жаңылыш түшүнүк бар да. Мамлекеттин акчасы дегенче. Дүйнөлүк тарыхта мамлекеттин акчасы деген түшүнүк жок.
Бул мамлекеттик бийлик эл тарабынан дайындалган жана шайланган, бекитилген менеджер же менеджмент деп коет. Ошо мамлекет элдин мүдөөсүн аткара турган орган. Ал эми мамлекеттик бюджет бул элдин акчасы. Анткени сиз биз баары салык төгүп атабыз да, бюджетти толтуруп атабыз. Бул демек элдин акчасы. Уланталык студиянын номери 68 0606, мындан тышкары 0552 68 0606 номерин терсеңиз болот. Дагы угармандын суроосун берейинчи. Бизде Кытайга болгон карыздан качан кутулабыз деген суроолор аябай көп болуп атат да. Кытайдан албай койсок болбос беле дейт да, же Кытайдын бир өзүнүн кызыкчылыктары барбы дейт. Мен ушул жерден бир кызык нерсе айтып берейинби? Бул кагаз негизи көп кишиде жок да. Бул ошо инвестиционный долбоор же инвестиционный проектлердин тизмеси да. Биринчи цементный завод Шамшкалата 12 миллион доллар. Бул китайский компания. Мен аттарын атабай эле коеюн, эми немеде болбой калсын. Мына тизмеде 10 компания Кыргызстанда ачылып атат да. 10 компания. Мен суммаларын эле атап берейин, баягы компанияларга шектелбесин дегеним. 40 миллион доллар, 25 миллион доллар, 5 миллион доллар, 50 миллион доллар, 10 миллион доллар жана башка. 10 компания инвестиционный проект. Бул ачылып атат. Ушунун ичинен 3-өө гана, бирөө Америка, 2-өө Турцияныкы, калган бүт Кытайдыкы. Кытай инвесторлордукы. Эгерде Кытай инвесторлорго жол ачып, туура тартипти коюп берсек, эч кандай коркунуч болбойт. А бирок угарман айткандай кредит алуу бул чоң коркунуч. Мен ишенем, бул кредиттен кутулабыз. Арга жок, каяка барабыз. Бирок кутулуунун бир гана жолу бар. Тартип жана тартип. Мыйзамды иштетип, жанагы угармандар айткандай, буга чейин алынган гранттар, кредиттерге жооптуу адамдарды издеп таап, жегендерди ордуна койдуртуп, анан кийинки келе турган кредиттер менен гранттарды туура иштетишибиз керек да. Дагы угармандын суроосун берейин, бирок макул угарманды угалыкчы. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Алейкум ассалам. Жеңиш мырза, мен сизден сыртыңыздан мындай жакшы тааныйм. Бир кыргыздын астыңкы жигиттериненсиз, көп мактанып кетпеңиз, конечно, замандаш партиясында. Анан сиз азыр айтып атасыз, бүт эле баягы кредиттер, жанакы алып аткан гранттын баары тең эл төлөйт деп. Анан биздин чоңдор баары тең камап атат, же пайдасы жок камалды, мынакей жатышат. 15-20-сы. Анан азыр эми мына 20-жылга даярданып жатат, партиялык системада дагы депутат болосуз. Эмне үчүн сиз келип депутат болбойсуз? Мисалы үчүн Жанар Акаевге окшогон, Текебаевге окшогон, Сыкмаматовго окшогон депутаттарга окшогон да элдин таламын талаган. Олигархтар, байлар келет анан кайрылы жеп атпайбы жана. Шадиев мен окуучу болам, мен Лейлекте окутканмын. Мен ал баланы билбептирмин мындай ишке барып ушундай нерсе кыларын. Бардыгы кийин баштала турбайбы көрсө? Ол кийин келет. Эми сен мындай дем, жолдош алып баруучу, азыр дагы кийин мындай айтып коеюн эми. Просто ел кыйналат да, ел кыйналбайбы азыр. Кыйын болот азыр. Кыйын туура. Рахмат, азыр жооп берсин. Түшүндүм. Рахмат ага. Бул агамдын мен суроосуна бир далил менен келтирим келет да. Кредиттер, гранттардан качан кутулабыз, анан эл эмне үчүн төлөй бериш керек деп. Туура, эл эмне үчүн төлөй бериш керек. Анан биринчиден бизге окшогондорду депутат кылбаганга аракет кылышат. Эмнеге? Анткени биз ашыкчабыз да. Биз ачык айтабыз, биз талашабыз, биз эл тарабында болобуз, биз мондайлар менен күрөшөбүз. Сөзсүз өткөрбөгөнгө, келтирбегенге аракет кылышат. Ошон үчүн биз азыр алдын ала ачык айтып атабыз да. Келди чогуу биргелик ынтымак менен баралы дагы тартипке келтирели. Эми мамлекетке тартип орнотуп турган учур келди. Жеп ичкендердин учуру бүттү. Булардын баардыгын ордуна коюп, кайра мамлекетте конкреттүү реформа кыла турган учур келди. Мына бир нерсени айтып берейинчи. Бүгүн дүйнөдө эмне болуп атат да? Илон Маск деген бул дүйнөлүк эң атактуу ойлоп табуучу. 90 миллион долларга ракетаны асманга, Марска учуруп атат. Бүгүн дүйнөнүн төрт бурчунда ошол эле Илон Масктын Tesla деген электрондук баягы машинасы тарап атат. Бүгүн Монголияда авиа хаб салынып атат. Бүгүн Монголия мисалы инвесторлор менен сүйлөшкөндө Японияга өзүнүн терисин өткөрүп атат. Япония Монголиянын терисин алып, плеттерди жасап дүйнөгө сатып атат. Япония технологияны өндүрүп атат. Бүгүн дүйнөдө жаңы технологиялар, роботтор турмушка аралашып, кафелерде официант болуп иштеп жүрөт. А биз талашканыбыз курултай
жыйын, талаш, акция, эң жаман дегенде гей-парадты талашып жатып калдык да. Кыргызстан каяка баратабыз? Мындай өнүгө турган багыт, реформа, экономикалык секирик жок болуп атпайбы? Мисал карап көрүңүзчү. Мына Эльвира Сурабалдиева жакшы маселени көтөрдү, депутат. Мамлекеттик 2566 гособъект, мамлекеттик ишканалар. 2566 арендага берилет экен. Жана оюн зоокторго. Бирок тыйын түшпөйт. Ошол эле учурда агам айткандай, ошо карыздын баарын эле эл төлөй береби дейт, эл төлөйт. Эл төлөйт. Анткени билесизби, эмне үчүн билесизби, Кыргызстанда байларды жаман көрөт кыргыздар. Көкөйүнө тийген да. Мен салыштырып берейин. Жапония. Мына Жапонияны мен кагазын ала келдим. Жанагы ар бир мамлекеттин 100 мыкты байлары деп тизмесин чыгарат да. Мына Жапониянын биринчи турган тизмедеги адамын окуп берейин. Магнат розничной торговли дейт. Тадаси Янаи биринчи орунда турат. Бул өзүнүкү 6,1 миллиард доллар капиталы бар. Бул киши таза ишкер, саясатчы эмес, чиновник эмес. Мына Германияныкы. Германиянын 100 мыкты немелери, бай адамдары. Мунун биринчи орундагысын окуп берейин. Карл Альберт, Беата Хайстер дейт, 27,2 миллиард капиталы бар. Бул ишкер, бул чиновник эмес, бул саясатчы эмес. Мына Кыргызстандын 100 мыкты адамы. Муну тизменин башында ким турат? Муну деген ошо журналисттер, силер урматтуу, чыгарган тизме. Кыргызстан бай адамдары. Ким турат? Бабанов, Өмүрбек Токтобулович турат. Андан кийин ким турат? Салымбеков Аскар, Атамбаев Алмаз. Мына көрдүңүзбү? Мунун ичинен айрымдары бар. Мисалы Аскар Маткабылович, бул башынан эле жон териси менен акча тапкан адам. Калгандарынын көбү чиновниктер да, мамлекеттик кызматкерлер, же депутаттар, чиновниктер, саясатчылар. Эл анан кантип жакшы көрөт. Анан мына бареки экономика эмне үчүн өнүкпөйт деп атпайбызбы? Экономиканын 60%, 40% бул көмүскө экономикада, теневой экономика. Анан кайсы өкмөт башчы келбесин, же кайсы парламент келбесин, биринчи ураан айтышат да, ошо көмүскө экономиканы ачыкка чыгарыш керек деп. Чыкпайт. Анткени мына адамдар турат. Мына ореки 100 адамдын бизнестери, саясий кызматтары жол бербейт. Эгерде могу тизменин ордуна таза ишкерлер келсе, алардын салыгы менен экономиканы көтөрөт элек да. Саясатчыларга жөнөкөй адамдар келиптир, тизмени куруш керек да, жана агам айткандай, аттарын атабады, мына ошого окшогондор. Ошон үчүн Кыргызстандын экономикасы жылбайт. Ошон үчүн бизде реформалар жүрбөйт экономикада. Улантабыз, кийинки угарман сурап атат да, Кытайдан алган карыз аябай коркунучтуу эмеспи? Ушул убакыттан баштап ойлонолу туугандар эле дейт элем. Азыртадан баштап эмне кылабыз? Патриоттор келсин, ушуну ойлонсом уктагым келбей калды дейт. Бир жол бар. 2023-жылы бая пик выплаты башталат. Бул баардык тышкы карыз боюнча төлөй турган. 2020-жылы парламенттик шайлоо болот. 2020-жылы ага чейин аргасы жок. 2020-жылы жакшы жаңы күчтөрдүн келиши талап. Мына ошолор келип өкмөттү кураш керек. Анан ошол өкмөт тартипте кредиттерди кутулууга бүт мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Кыргызстандын 3 негизги жолу бар. Гидроэнергетика бүгүн дүйнөдө эң кымбат. Кыргызстанда мен азыр айтам, 3900 суулар бар шараккан, 59 суу сактагыч бар, 2500 көл жана көлчөлөр бар. Ресурс бар. Бул ресурс мен атаган. Ошол эле араб мамлекеттерине барсаңыз, 1 литр суунун баасы 80 сом болжолду, бензиндин баасы 10 сом. Бизде тескери. Мына эгерде сууну кийин экспортко чыгара турган болсок, бирден бир биздин кирешет жүрө турган багытыбыз. Бир. Экинчи, биз мына программада да айтып атабыз да, Кыргызстанды органикалык мамлекет деген макам алып беришибиз керек. Экологиялык таза, органикалык азык-түлүктөрдү дүйнөгө экспорт кылганга бүт мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бир да химикатты аралаштырбай өстүрсөк болот. Эттен баштап жер жемишке чейин. Бүгүн биздин эт мына былтыр 2017-жылга карата 1,5 миллион тонна этибиз экспортталган экен. Анын көбү Вьетнамга кеткен, Иранга кеткен.
бүгүн Кувейт менен түзсөк болот, Саудиттер менен түзсөк болот, ошону этти экспортко жөнөтсөк болот. Бүгүн бизде чоң бул жанагы кен байлыктар дүйнөдө жок, редкий мындай бир металлдар бар, ошо гендер бар да, Менделеевдин баардык элементтери бар. Муну ошону туура иштетишибиз керек да. А бизде кандай? Мына мен бир кызык нерсени азыр мен сүйлөшүп таап берем. Кумтөр боюнча канча, мен азыр карап берем эмеге чейин. Кумтөрдүн маселеси бирок чечилбей эле келет. Кумтөр боюнча Акаев учурунда канча алтын сатылган, Бакиев учурунда алтын канча сатылган, мен азыр тактап айтып берем. Эбегейсиз чоң алтын көчүрүлүп кетти. Кыргызстанга эгерде чоң бир жашиктеги баягы кирпич алтындар менен эсептей турган болсок, Кыргызстанга бир эле кирпичи калды, калган баардыгы сыртка чыгып кетти. Ошол эле Талды суу, ошол эле Терексай, ошол эле Иштанберди, ошол эле азыркы жер үйдү деген $100 миллион саттык. Жер үйдөн бир нерсе, бир тыйын аз киреше көрбөйбүз. Жер үйдү саткан адамдарды баарыбыз билебиз ким саткан экенин. Мен ошо теледебатта 2015-жылы бетин көзүп туруп айткам, ошо сен саткансың депчи. Анан ошондо шылдыңдап айтышкан, мен эмес, могу саткан депчи. Көрдүңүзбү, бизде бири-бирине шылтамай деген бар да. Анан каяктан кирешет болот. Ошон үчүн айтып атам, мамлекетке тартип жана тартип керек. Уланталы студиянын номерин эсиңизге салам: 680606. Ушул номерди терип суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Дагы угарманыбыздын суроосун берейинчи. Бүгүн дейт, бардык маселеге дүрбүдөй болуп карап тура турган жаштар керек. Анан кайрылган экен, гранттарды алган деле жаман эмес, ошол гранттар бир топ керекке жарап атат дейт. Албетте. Гранттар эң негизги, эң керектүү ресурс болуп саналат да. Мисалы $10 миллиард кредит грант болсо, ошонун жарымы грант болуп атпайбы? Грантты мамлекетке, башка мамлекеттер ошо биздин мамлекетке, элге жардам болсун деп берет да. Мына ошону биз туура эмес колдонуп атпайбызбы? Мисалы гранттын эсебинде салынган мектептер 1 жылдан кийин жарактан чыгып атпайбы? Ошол эле Кочкорду алсаңыз, Ак Жардагы мектеп, ошон үчүн айтып атабыз да, биринчи аудит жүрүш керек. Баардыгы инвентаризация болуп, кайсы жака кандай алган, ким кол койгон, ким жооп берет, ким жооптуу болгон, канча сумма келген деп туруп иликтеп чыгып туруп элдин алдына ачык чыгыш керек. Биз билишибиз керек, эл билиш керек да, ким элдин эсебинен гранттарды, кредиттерди жеген. Антменче өспөйбүз да. Анан ошондон кийинки кадамдар артка кайрылбастан ошону кайра системдештирип оңдош керек. Мисалы билим берүү тармагында жанагы депутат Акылбек Сөмөгүч айткандай эле бөлүш керек. Гранттарга бөлүп туруп айтыш керек. Мына билим берүү тармагында бизге эң орчундуу, эң приоритеттүү багыт мына бар экен, ошол жака грант алалы деп анан долбоорлор жазыш керек. Айыл чарба тармагынан жайытты окутуунун кереги жок бизге. Лаборатория керекпи, завод керекпи, же кандай бир адистерди окутуш керекпи, мына ушул жерге деп грант жазылыш керек да. Ошондо өнүгүү болот. Кумтөр боюнча кагазымды таптым. 5 жылдын ичинде Бакиев президент болуп турганда 2005-тен 2010 жылга чейин 68 тонна алтын чыгарылып кеткен. 68 тонна алтын. Бул 732 унцияга эсептегенде ошондо 1,6 миллиард, $1,5 миллиард алтын чыккан. Акаев учурунда 156,8 тонна алтын чыккан. Акаевдин учурунда Кумтөрдөн бул 1,6 же болбосо $1,5 миллиард алтын чыгып кеткен. Ушундай эле суммада Атамбаевдин 5 жылдында чыгып кеткен. Бул чыны менен эле мындай жүрөктү оорута турган сандар, Бул жүрөктү да ооруткан, колду сындырып туруп өпкөнү кыскан нерсе да. Анан эми ушу Кумтөрдөн мактанганыбыз эле ички дөңгөндүрүмдү көтөрүп берип атат, бюджеттин 8ден 1 түшүрүп берип атат деген. Бул не деген нерсе? Биз алтынды бекер берип атабыз, болгон салыгын алып атабыз деген сөз да. Кийинки угарманды алыкчы, саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калган экен. Кийинки дагы угарман кайрылып аткан экен. Эми дейт, биз Кыргызстан ушул карыздардын бардыгынан кутулуп бүтсөк, карыз албай жашаганга болобу дейт. Эми такыр карызы жок, түрмөсү жок, коррупция менен криминал жок, бандиты менен башка бир балекети жок мамлекеттер бар. Швеция, Швейцария, жумушсуз эң төмөн пайызда бул Германия, ошол эле Сингапур, көптөгөн мамлекеттер бар, бирок ошол эле мамлекеттин баардыгы карыз алып жашайт. Бири-биринен карыз алат. Карыз алуу бул коркунучтуу эмес.
карызды кутулуу бул өтө чоң кооптуу иш эмес. Бирок ошол карыз алуу менен ошол алынган кредиттерди максаттуу пайдалануу мына биз үчүн коркунучтуу. Анткени мен айтып атпаймынбы, биз грант аят менен кредитти билбейм муну кантип аташты. Кредитти канчалык албай эле ошончо көп жеп атабыз да. Эми мына өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Ошол эле Бишкек ТЭЦтен 389 миллион доллар. Пайыз менен кошкондо 500 миллион долларды Кытайдын жана Экзим банкына беришибиз керек да. Ушунун мурун Максим Бакиев Кытайга барганда 150 миллион долларга салып беребиз дешкен. Кийин бул 250 миллион доллар болгон. Анан туруп эле 400 миллион болду да, 389 миллион доллар. Демек мунун 3төн 1 желип атат да. 3төн 2 желип атат. Ал эмне деген чоң акча? Кимдер жеген, кандай жеген, мына бүгүн иликтөө жүрүп атат. Мен ойлойм баардыгы жооп бериши керек. Ким болбосун. Эгерде жана эл өкүлдөрү айтып атпайбы, бул айрым эл өкүлдөрү муну баардыгы деле эмес, ушул грант, насыялар боюнча мындай бир ревизия жүрсө, мындай системалуу талдап чыксак, анан баардыгы ачыкталат эле депчи. Биз эми ишенишибиз керек го ошого, Мен ишенбейм. Эмне үчүн? Мен ишенбейм. Ачык айтайын, мен ишенбейм. Мага окшогон көп элдер ишенбейт. Анткени эгерде буга чейин ошондой эл өкүлдөрү демилге болсо, башынан эле келгенде ушуларды көтөрүш керек эле да. Унутпайлы да, шайлоонун алдында 2015-жылы эмне деген убадалар менен келишкен. Кредиттерди, гранттарды, бюджетти иретке келтиребиз деген кимдер эле? Отургандар да. Азыр деле ошол шайлоонун алдында ошол кадам жасалып атат деген ойдо экенсиз. Эгерде могу тизмени көргөзбөдүмбү жана сизге? 100 адамдычы. Ошол эле грант, кредиттерди жеген адамдар маякта отурат да. Кандай дейсиз? Бул тизим азыр толукталып атат, дагы көп байлар бар. Элдин баары эле билет да, атын атасаң баары эле тааныйт, бетинен, жүзүнөн деле тааныйт. Анан ушулар кайра гранттарын кантип чыгарат, кредиттерин кантип чыгарат? Өзүлөрүнүн айбири ачылып калат да. Ошон үчүн мен ишенбейм. Бул качан чыгат? Бул жаңы күчтөр келип туруп, анан мындай эрктүү алып туруп анан чыгарганда болот. Эми бир маселеде биз монтип туруп анан тизмени көргөзүп атпайбызбы? Ушул адамдар депчи. Бирок эми ушул адамдар дегенде кээ бирде кейип анан мындай чынында бир кыйналасың да, жүрөк ооруйт. Адамды көзү жокто жамандайбыз, костюм кийип галстук менен ошо айылга барса, ошону аябай чоң даража менен тосуп алабыз да. Ал кеткенде айтабыз, ушул сен жигитсиң, сен коррупционерсиң дейт да. Ушул сени айылга киргизбейбиз дейт. А келгенде жылкысын союп, төргөт көрүп туруп анан тосуп алабыз. Токтотуш керек мындайды. Биз качан оңолобуз? Качан биздин балдар нормалдуу билим берүү билимин алат? Мисалы бүгүн 20 жылдан кийин дүйнөдө бүгүн 4-чү дүйнөлүк энергия революциясы болуп атпайбы? Бүгүн дүйнөлүк экономика тенденциясы өсүп атат да. Бүгүн ошондой учурда, ааламдашы учурунда 20 жылдан кийин жалпы дүйнөдө эмгектенген элдердин 47% роботко алмашат. Туура. Азыр дагы угарманды коелучу. Саламатсызбы? Алло. Катабыз. Мен Жеңиш мырзага тиги немен бар эле, суроом бар эле, ошону беребимчи. Жеңиш мырза. Салам алейкум. Алейкум. Айтыңыз эми сурооңуз. Сизге бир суроо берейин дедим. Мына 2020-жылы шайлоо болот деп атат. Сиз ошого барасызбы? Мен барам. Сиз барсаңыз биз поддержка кылат элек. Мына мен сизди жанатан бери угуп туруп, сизде эме ушундай патриот немелер келе. Жүрүп жанагы мурунку тирге немен бар, ошо жогош көрдүм менен. Сиз эсли немесе контактыңызды этип, мен сизге поддержка берсем, неме колдон келишинче каяктан кандай тапсак болот сизди. Рахмат. Кудай кааласа биз идеяңар жакшы да, бизге жагып атат. Идеяңыз сүйлөгөн неме так жооп беребиз ошол. Рахмат сизге. Мен кыскача эле токтолуп берейин. Мына мен өзүм барам. Мен жалгыз барбайм. Биз Кудай кааласа күчтүү команда менен барабыз. Ал команданын ичинде жеп ичкен, элдин камын талашып, биз бүгүн көтөргөн кредит гранттарды жеген адамдар катарыбызда болбойт. Биз ошо реформа кылалы деген максатта барабыз. Ал реформаларды кандай багытта болот? Мына 7 негизги багытта алып атабыз. Бул инновациялык мамлекет, жашыл экономиканы көтөрүү, жалпыга жардам бере турган элдик бийлик куруу деген максаттарды камтып атабыз. Жада калса түрмөсү жок мамлекетти келечекте курабыз деген ниет менен баратабыз да. Бул күрөш, бийликти бизге эч ким берип койбойт, кел отургула депчи. Бул боюнча күрөш керек, элди үндөш керек, эл колдоп берсе, баардыгы жакшы болот, Кудай кааласа. Азыр соңунда дагы бир угарманды угайлык. Саламатсызбы? Саламатчылык, Жеңиш мырзага бир эме бар эле да. Суроо. Айтыңыз.
жаңы эле айтпады ошо Олег Салам эл жана костюм кийип келсе колдоо болот деген маселени туура айтып атат да, жөн эле элдер айта берет дагы, анан кийин көзүнчө айта албай тиги коррупционер экенин билдирип эле акчага алданып ушундай болуп атат да, эл чынын айтканда караңгы болуп атат да көпчүлүкчү. Ошону ушундай чыган жигиттер телевидение, могу радио сыяктуу эмеге ушу көбүрөөк чыгып ошол темада көп кайрылсаңар дейм да элдергечи. Туура, эми билесизби, дагы бир чоң бир көйгөй бар. Бул ушу элдин аң сезимин өзгөрткөнгө, элдин пикирин алмаштырганга, элдин ой жүгүртүүсүн, элдин багытын бурганга аракет кылган саясий күчтөр, саясатчылар абдан көп. Мисалы, жөнөкөй мисал айтып берейинчи. Сизден келип сурайт да, элдин алдында турасыз да, анан колуңда барбы дейт, колуңда жок десечи, эгерде сен өзүңдүн курсагыңды бага албасаң, элди кантип багасың деген түшүнүктү элге киргизип коюшкан. Демек, депутат болуш, министр болуш үчүн сен сөзсүз бай болушуң керек деген түшүнүктү киргизип коюшкан. Эмнеге? Анткени булар ушу депутаттык же мамлекеттик кызматтарды өзүлөрүнө ээчилеп алышкан да, андай мүмкүн эмес да. Мына дүйнөдө карасаңыз, өнүгүп аткан мамлекеттерде чоң кызматтарга эч качан байлар, бизнесмендер барбайт, баргысы да келбейт. Аякта чоң жумуш, жоопкерчилиги абдан чоң. А бизде тетир кылып коюшканда, ушул аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Мына курсагың ачкабы, сен баргандан элдин камын жейсиң деп түшүндүрүп коюшкан. Андай эмес да. Канча деген эл үчүн элдин алдында кызмат кылып жүргөн эр азамат, уул кыздар бар. Мына ошолорду алып келиш керек. Легендарлуу парламенттин өзгөчөлүгү эмне болгон? Ар тармактан элита мындай каймактар келген да, элдин мүдөөсүн түшүнгөн, жок дегенде сүйлөгөндү жакшы билген депутаттар келген. Окуганды жакшы билген депутаттар келген. А бизде бүгүн карабайсызбы? Трибунага чыкканда же ою жок, же сөзү жок. Анан кайсы элдин маселесин чечет айланайын. Өкмөткө барсаң экономиканын тиги түшүнүгү жок. Анан кайсы маселени чечет? Ошон үчүн айтып атабыз да, билим берүү министрлигинде каякта Финляндиядагы системаны орнотобуз дейт. Сурасаң, Финляндиянын системасын, окуу системасын түшүнбөгөн адамдар отурат. Ошон үчүн ар бир тармакка өзүнүн адамдары, өзүнүн кадрлары келмейинче оңолбойбуз. Рахмат, анда жыйынтыктайлы. Биз бүгүн студиянын мейманы Замандаш саясий партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман калыңыздар.